Программабызды улантабыз, бизде студиябызда дагы бир биздин кызыктуу коногубуз бар. Коногубуз менен тааныштыралы. Эл аралык Демир банк банкынын жеке адамдарды тейлөө бөлүмүнүн өкүлү келип отурат. Айзат Маратова бизде конокто. Саламатсызбы, Айзат? Кандай келип олдуңуз? Жакшы келип олдуңузбу? Жакшы, рахмат. Жакшы, Отмандан калайлы дагы. Алгачкы ирет сурообуз, келиңиздер, мындай болсун. Биз бардык телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине да салып өтөлүк. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин коногубузга суроолоруңуздар болсо 56-56-72 сандарына байланышка чыгыңыздар жана ошондой эле WhatsApp аркылуу өз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. 772 байкап көрөлүчү 98-70-07 сандар экен. Кап этпеңиздер. Алгачкы сурообуз мындай болсун. Бизде депозиттерден маалымат берип өтсөңүз, депозиттердин кандай түрү бар? Мисалы биз билгенден топтолуучу, сарпталуучу, мөөнөттүк деген бир топ депозиттин түрлөрү бар экен. Дал ошол депозиттин түрлөрү менен биздин жумурай журтту тааныштырып өтсөңүз. Бизде өтө көп депозиттин өтө көп түрү бар. Сиз айтып өткөн депозиттин бардык түрү Демир банкта бар. Эң популярдуу биздин банкта депозит бул менин балам деген депозит. Бул балдарга арналган депозит. Мисалы, эгерде сиздин балаңыз болсо, сиз болсо анын жашы жете элек болсо, сиз свидетельство о рождении алып келип, депозит ача аласыз да. Сиз болсо келечекке ага план түзүп, мисалы келечекте окууга контракт керек болсо же башка керектүүлөрүнөн керек болгон акчаны топтой аласыз да. Акчаны салып туруп, ар бир ай сайын же акчаңыз болгон сайын салып турасыз. Ал акча өзүнөн өзү иштей берет сиз үчүн. Анан балаңыз чоңойгондо уже керектүү акча сумма керек болуп, сиз уже анга башыңызды оорутпайсыз да. Эң популярдуу депозит. Мындан тышкары дагы бир депозит бар. Бул карт плюс деп аталат Демир банкта. Бул депозитти ачсаңыз, сизге белекке эл аралык Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum деген эл аралык картасы белекке берилет да. Бул өтө ушундай жакшы бир плюсу бар да, эмеси жакшы жактары бар. Мындан тышкары дагы көптөгөн түрдөгү проценти менен айырмаланган, убактысы менен айырмаланган толтура депозит бар. Сиз өзүңүздүн акчаңызга, убактыңызга карай тандап аласыз да, өтө көп түрү бар. Жакшы. Азыркы учурда мисалы өзүнүн аманаттык акчаларын көбүнчө банктын ишмердүүлүгүнө эмес, депозиттин пайызына карап сакташат да. Негизи депозитти банкта сактоого эмнелерге маани берүү керек? Банкты кантип тандап алуу керек? Азыр банктар көп, Да, өтө туура суроо бердиңиз, чын айтканда. Менин оюмча, бардык эле эгерде менин оюмча банктын репутациясына да караш керек, канча жыл иштегенине караш керек да. Мисалы, биздин банк 2017-жылы 20 жылдыгын белгиледи. Биз өтө туруктуу банк болуп эсептелебиз, Демир банк. Быйыл бизге 21 жыл толот да. Эң башкысы бул туруктуулугуна караш керек, эң башкысы анын тышкары пайызына да албетте караш керек. Анткени эгерде жогорку пайыз болсо, албетте сиздин алган проценттериңиз да көбүрөөк болот да. Экинчиси эмеге да караш керек. Биздин мисалы депозиттер атайын кепилдик бере алабыз да, ал депозиттер кайтарылып берилет. Анткени биздин депозиттер агентство страхование депозиттер деген аркылуу агентство бар, ошол биздин депозиттер сактап турат да. Анан сиз болсо эгер биздин банкка акча алып келсеңиз, биз аны сөзсүз кайтарып, үстүнө да акча кошуп беребизге, камсызданбай эле койсоңуз болот. Ар бир адамдардын өзүнүн табитине жараша депозит ачса болот да, мисалы үчүн. Ал эми биз мисалы жаштарга, биздин мундагы адамдардын кандай депозит түрүнөн пайдаланышат? Албетте, биз жаштар эң башкысы мындай жаңы технологияга байланыштуу депозиттер, мисалы проценти көбүрөөк банкка келип, кечки убактыбызды короткубуз келбейт. Ошондуктан биздин жакшы бир продуктубуз бар, интернет банкинг. Эгерде сиз счет ачып интернет банкинг алсаңыз, үйдө отуруп эле өзүңүзгө депозит ачып алсаңыз болот. Мисалы, сиз телефонго акча топтоп жатасыз, машинага акча топтоп жатасыз, үйдө отуруп эле бул машинага депозит деп туруп жазып туруп эле өзүңүз каалаган убакытты тандап, процентный ставкага ошого жараша тандап ачып койсоңуз болот да. Кийин интернет банкинг аркылуу кирип, ал депозитке канча пайыз үстүнө кошулду, качан бүтөт, өзүңүз көзөмөлдөп турсаңыз болот. Менин оюмча жаштарга бул өтө ыңгайлуу да. Анткени баарыбыз телефон менен колдонобуз, интернетти активдүү колдонобуз, бизге өтө ыңгайлуу бул. Жакшы. Азыр депозит катары аманаттык акчасын банктарга калтырган, сактаган биздин негизи телекөрүүчүлөр, жарандарыбыздын кандай укуктары каралган, ушул туурасында да айтып берсеңиз.
Албетте ар бир банк деле азыр биздин улуттук банкыбыз көзөмөлдөп турат. Ошондуктан биздин финансовый кандай десем, финансовый рынок аябай стабилдүү да азыр. Ошондуктан улуттук банк көзөмөлдөп тургандыктан ар бир банк болсо ошо улуттук банктын астында ар кандай отчетторду берип көзөмөлдөп турат да. Ошо улуттук банк эң башкысы бул мындай органда ал болсо жөнөкөй жарандардын укугун колдойт. Албетте биз дагы ошого кошулуп ар бир жарандын укугун колдоп, анын талабын аткарганга аракет кылабыз да биздин банк. Жакшы. Телегөрүүчүбүз дагы эсине салып өтөлү. Кадырман телегөрүүчү, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар бар болсо, конуңузга берсеңиздер болот. 56-56-72 сандарында биз сиздерди күтүп алууга даярбыз. Депозиттерди ачканда, мисалы үчүн, топтолуучу депозит ачтык, бир канча мөөнөткө 3 жыл аралыгына ачкан болсо, ошол аралыкка чейин ошол акчага тийбейбиз. Киргизген акчага тийбеген деген эрежени билебиз. Бирок кандайдыр бир себептер менен алууга мүмкүнчүлүк же болсо муктаждык жаралып калса кандай учурлар болот? Мындай учурларда. Бул жакшы суроо. Анткени көп учурда жеке мундагы адамдар өтө алар ойлошот да, мен акчаны салсам кайра ала албай калам, 3 жылдан кийин алам деп коркушат да банкка келгенден. Бирок бул туура эмес. Анткени сиз акча алып келип саласыз, бирок эгер керек болсо келип заявление жазып туруп алып кетсеңиз болот да. Бул төлөмдөр төлөнбөйт, бирок албетте сиздин пайыздык төлөмдөрүңүз күйүп кетет, бирок акча алганга сиздин укугуңуз бар да. Эң башкысы мындай кылса болот да, менин оюмча өтө ыңгайлуу. Бизде ар бир ай сайын кошулуучу пайыздар бар да. Мисалы 3 жылга ачасыз, 100 000 сомду 3 жылга ачтыңыз, анан ай сайын счетуңузга ошо пайыздар түшүп турат да. Анан бул пайыздарды сиз өзүңүздүн күнүмдүк жашооңузга коротуп, акчаңыз болсо анан ары иштей берет. Эң башкысы ошо сиз депозит ачканда сизге биздин эл аралык картабызды белекке берди, Visa электрон деген счет ачылат сизге, бекер карта берилет, анан башка дагы интернет банкинг ачылып берет сизге ыңгайлуу болуш үчүн. Анан сиз ай сайын карта аркылуу эле пайыздарыңызды дүкөндөн соода саттыкка, мисалы же жеке жумушуңузга коротсоңуз болот да. Менин оюмча бул өтө ыңгайлуу. Мисалы акыркы 10 жыл аралыгында КМШ өлкөлөрүндөгү валюталар бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду да. Анан негизи эле банкка өзүбүздүн аманаттык акчабызды сактоодо, депозитте кандай валютада сактоо сунушталат? Албетте, менин оюмча азыр биздин улуттук валютабыз туруктуу болуп калды. Ошондуктан улуттук валюта сактоону мен кеңеш берет элем. Анткени биздин бардык банкта эле азыр улуттук валюта боюнча проценттер өтө жогору. Башка валюталарга караганда, мисалы долларга же рубльга караганда, еврога караганда улуттук валюта эле туруктуу да. Ошондуктан бардык эле биз жашообузда улуттук валютаны көп колдогондуктан менин оюмча сомго эле эмес керек, басым жасашыбыз керек да. Мисалы биздин банкта, Демир банкта эң ыңгайлуу, өтө ыңгайлуу проценттик ставка бул 11,5%. Бул 2 жылга депозит ачсаңыз да, бул бардык депозиттер караганда өтө жогорку процентный ставка болуп эсептелинет да. Жакшы. Эми депозиттен бир аз насыялар багытына өтсөк да, бир топ жылдар мурун насыя алууну аябагандай элдер насыя алуудан аябагандай кооптонушкан да. Азыр болсо кадимки эле коркпостон бардык элдер насыя алып атышат. Эми учурдагы баягы дагы да болсо кооптонбогон жагдайлар барбы? Мисалы үчүн насыя алууда дагы кандай түрлөр бар? Жаңы кандай ачылыштар болуп атат насыя берүүдө? Пайыздык түрдөн болобу же болбосо атайын мисалы үчүн насыя алсам мен үйүмдү айылдырып коюшум мүмкүн, төлөй албайм деген мекендештерибиз бар да. Бул боюнча кандай коркунучтар бар же болбосо мүмкүнчүлүктөр? Насыя алуу боюнча менин оюмча ар бир эле адам насыя алгандан кичине коркуп турат, бирок эгерде өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз болсо, насыя алгандан коркпой эле коюш керек. Эң башкысы банкка келип өзүңүзгө ыңгайлуу сумманы тандашыңыз керек. Мисалы, анткени сиз эгерде сиздин меңиз, зарплатаңыз сизге азыраак болсо, значит азыраак сумма алышыңыз керек да. Бизде насыянын көп түрү бар. Бул мисалы үйгө алуу үчүн ипотека бар, мисалы же машина алуу үчүн машина кредиттер бар. Мындан тышкары жөнөкөй мисалы бытовой техника алганга, үйдү ремонт кылганга толтура түрдө насыянын түрү бар да. Эң төмөнкү проценттик ставка бизде 19% болуп эсептелинет. Азыр конкуренция аябай күчтүү болгондуктан биздин банк атайын насыя алуунун условияларын кичине жөнөкөйлөткөн да.
Мисалы сиз насыя алгыңыз келсе, эң башкысы паспорт менен эле келесиз. Паспорт менен келесиз, жумуштан справка алып келесиз, мынча зарплата алам деп. Анын насыянын түрүнө жараша өзүнүн эмеси болот. Мисалы поручительство алып келип бересиз же залог алып келип бересиз. Биз болсо 2 жума же 1 жарым жуманын ичинде карап берип, сизге сразу убактыңызды кетирбеш үчүн эме биздин чечимди айтабыз да. Бирок көп учурда эле бул өтө кандай десем, жакшы чечимдер кабыл алат. Биздин клиенттер дайым эме болуп кетишет, довольны болуп кетишет. Мисалы, кызматкерлер үчүн сиздерде банктарда кредиттик насыялык карточкалар да бар да, мисалы. Аз өлчөмдөгү сумманы алса болот да. Бирок ар кандай ача пикир ойлор дагы айтылып жүрөт. Бунун кандай жакшы жактары бар? Чындыгында биздин банкта эле мен айтып кетким келет, ошону белгилеп. Биздин банкта эле кредитный карта бар да, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum. Башка банктарда андай кредитный карта жок. Анан биздин кредитный карта өтө ыңгайлуу, анткени биз сиздин зарплатаңызга караштырып, сизге атайын бир акчага кредит беребиз да. Бирок муну мен кредит деп айта албайм. Карточка аркылуу эле ала берет. Анткени биз болсо 35 күндүн ичинде, эгерде сиз болсо магазинден төлөп, аны банкоматтан чыгарбай эле магазинден төлөп, мисалы бир жерден там заправкадан бензин куюп төлөсөңүз, сизге процент кошулбайт да. Сиз болсо канча алдыңыз, ошону 35 күндөн кийин кайтарып бересиз. Эч кандай процент жок. Бул жөн гана менин оюмча өтө ыңгайлуу да силер үчүн, жаштар үчүн да өтө ыңгайлуу. Анткени баарыбыз азыр ошо карточка менен колдонуп баштадык. Эмелер, пенсионерлер үчүн да удобно. Анткени азыр болсо баардык төлөмдөр карточка аркылуу өтүп жатат да. Анткени Улуттук банктын эмесине караганда, политикасына жараша. Мисалы дейли банкрот болуп калса эмне болот деген экен да. Буга чейин да мындай көрүнүштөр болсо керек э. Айрым бир банктар банкрот болуп, аманаттык төлөмдөрү кайра ушул жарандарга кайрылбай калгандагы кайтарылып бербей. Албетте бул жакшы суроо, анткени мурунку биздин эмеге тарыхка салыштырып, ошо 2-3 банк банкрот болгондон кийин атайын ушундай агентство ачылган. Мен сизге мындан мурун айттым го, агентство по защите депозитов деген. Ошондуктан ар бир банк болсо бул агентствонун мүчөсү болуп эсептелинет. Анан сиз депозит салсаңыз, банк банкрот болобу, жок болобу, агентство сизге төлөп берет да, 200 000 сомго чейин төлөп берет. Ошондуктан коркпой эле банкка келип депозит ача берсеңиз болот, акчаңызды үйдө катпай эле. Андан көрө акча менин оюмча силер үчүн иштеп туруш керек. Үйдө отурганда ал иштебейт да. Мисалы, айылкы штаттардагы биздин телегөрүүчүлөрүбүз мисалы банкка барып, ал жактан консультация ала албайт да, мүмкүнчүлүгү жок. Анан бирок кандайдыр бир чакан бизнес баштоо үчүн аракет кылышат да. Анан артында эч нерсе турбай туруп, капиталды ушул насыя алуудан баштаса болобу негизи? Чындыгында бул болсо эң башкысы биз анын аракет кылган бизнесин көрүшүбүз керек да. Албетте эгерде өзүнүн акчасы жок болсо, анын деле кредит алгысы келгенин түшүнсө болот, анткени ал бизнесин башка жогорку деңгээлге көтөргүсү келип жатат. Ошондуктан албетте биз карай алабыз. Эң башкысы бизнеси жакшы иштеп туруш керек да. Бизге керектүү туура пайдалануу керек экен. Керектүү даныларды берип, мынча коротом, мынча мен доход алам бир айда деп көрсөтсө, албетте биз бере алабыз. Жакшы. Телегөрүүчүбүздө деген дагы бир билдирүү бар. Карточкада сакталган акчаны ар бир жолу алган сайын комиссияга акча ала береби? Жок. Мисалы, биздин банкоматтарда, Демирбанктын банкоматында, Демирбанктын кассасында бизде сомго эч кандай пайыз алынбайт. Сиз бекер аласыз да. Мисалы, бирөө сизге алып жөнөттүбү, зарплата түштүбү, чет өлкөдөн акча келдиби, сиз бекер 5% аласыз. Бул биздин жакшы башка банкоматтардан албетте, эгерде биздин банкомат эмес, башка банкомат болсо пайыз бар, 1% болот. Бирок биздин банк болсо, ошо менен да айырматы, биздин Бишкекте, бардык Кыргызстанда өтө көптөгөн банкоматтарыбыз бар, өтө көптөгөн пост терминалдар бар да. Биз ушу менен биринчи орунда турабыз банктардын ичинде. Ошондуктан башка банктын банкомат жок болуп калат деп коркпой эле койсоңуз болот. Коркпой эле карточка менен любой эмеге келсеңиз, Бишкекте биздин сайтта карта бар, банкоматтар жазылган. Ошол жерден өзүңүзгө ыңгайлуу адрести тандап, ошол банкоматтан пайыз жок чечип алсаңыз болот. Жакшы. Жакшы экен. Мындан сырткары, мисалы, азыр студенттер деле ата-энесинин уруксаты менен кредит алып, же болбосо кандайдыр бир насыяны төлөй албай калган учурда, же болбосо депозиттик, мисалы, үстөм төлөмдөрдү төлөй албай калган учурда сиздер тараптан кандай шарттар каралган? Мисалы, убактысы мөөнөтү келди, бирок ал төлөй албай калды, анда каражат жок.
Албетте, менин оюмча ар бир адамдын жашоосунда эле ушундай өйдө төмөн болуп турат. Анан биздин банк ага мындай как-то жардам бергиси келет да. Анткени ошол учурда биз болсо төлөмдөр графигин өзгөртөбүз. Мисалы, студентке же ошол кредит алган кишиге ыңгайлуу болуш үчүн. Анткени ал болсо өзү келип заявление жазат да, ушундай бизде ушундай ситуация болуп жатат, мага жардам берип коюңуздарчы дегенде, биздин банк албетте жардам берет да. Анткени бардык эле адамдардын жашоосунда өйдө төмөн болуп турат. Анан биз дагы кредитти ал кайтарып беришине албетте биздин да эмебиз бар да, кандай десем, интересибиз бар да. Анан кредит алган киши дагы өзү да бергиси келип жатса, биз ага жардам бергенге бардык аракеттерибизди кылабыз да. Эң биринчи методу бул биз график төлөмдөрүн өзгөртөбүз да, ага ыңгайлуу болуш үчүн. Бир топ шарттар каралган экен демек, банктарда. Чет мамлекетте жогорку окуу жайга окуу үчүн да насыя алышат. Бизде мындай мүмкүнчүлүк каралганбы? Албетте каралган. Бизде насыя алууга кредитное образование деп коет, ошо. Эң башкысы бул болсо эмнени алып келиш керек, паспорт алып келиш керек, ата-энеси кепилдик бериш керек да. Бул менин балам окуп жатат, мен кийин төлөй албай калса жардам берем деген кепилдик бериш керек. Мындан тышкары ал болсо ошо кайсы жерге тапшырып жатат, ошо документтер керек, канча контракт эмне төлөш керек, мындай письменный подтверждение да керек да. Аны албетте алса болот. Демек Кыргызстанда дагы окуу үчүн насыялар бар. Ооба, мисалы аудицияга тапшырганда, көп учурда аудицияга тапшырганда бизден насыя алышат. Анткени бардыгыбыз эле билебиз, аудицияда өтө жогорку контракт болуп эсептелинет. Анан алар болсо ошону төлөш үчүн бизден көбүнчө ошо аудицияга насыя алышат да. Жакшы. Көбүн эсе баягы жаштар арасында бул нерсе көп кездешет да. Насыя алуу учурунда өзүнүн үйү болбой калат, же болбосо баягындай мүлкү болбой калат да. Ошондой учурларда банктар тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлөт, же болбосо эч нерсеси жок туруп эле айлык маянасына таянып насыя алууга мүмкүнчүлүк барбы? Өзү жалгыз жашаса, мисалы ата-энеси жок дейли да, мисалы же болбосо ата-энеси башка жакта банкка келип кол коюуга мүмкүнчүлүгү жок болсо. Албетте бул болсо анын жашына көз каранды болот. Мисалы, эгерде 25 жаштан ылдый болсо, анда биз болсо ата-энесин кепилдик беришин суранабыз да. Анткени бул пока жашы жете эле, мындай айтканда финансовая независимость пока жок да клиентте биздин. Анан ата-энесин же жакын туугандарын кепилдик беришин сурайбыз. Анан бул алган кредиттин суммасына да жараша болот. Мисалы 100 миң алса, анда бир эле ата-энесин жакындарынын кепилдиги эле керек да. Ал эми 100 миңден өйдө же 500 миңден өйдө алса, албетте бизге обеспечение катары же машина, же үй керек болот да. Анткени биз жөн гана анын айлык маанасына таяна албайбыз да. Бул деген өтө бизге рисковый болуп эсептелинет да. Жакшы, таңертең менен келип, биздин теле көрүүчүлөр, жарандар үчүн жакшы бир кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык билдирем. Мен да рахматымды айткым келет, чоң рахмат. Кадырман телеөрүүчү, бизде болсо конокто Эл Аралык Темир банк банкынын өкүлү Айзат Маратова болду. Бизде болсо бирибиз алдыны көздөй улантабыз.